A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Негизи ислами үй бүлө, негизи үй бүлө бактылуу, эң сонун үй бүлө болуу үчүн ага Куранда айтылгандай 5 нерсе керек болот, урматтуу достор. Буга жакшылап маани бериңиздер. Кудай Таала Курани Каримде айтты: "Литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддата ва рахма". Эң биринчи эле бактылуу, ийгиликтүү никеде, ийгиликтүү, бактылуу үй бүлөдө эң биринчи сакинат болуш керек. Сакинат дегени бул Курандан түзмө-түз которгонубузда, урматтуу достор, бул тынчтык, жүрөктүн тынчтыгы. Эгерде кайсыл бир үй бүлөдө адам эгерде жүрөктүн тынчтыгын таба турган болсо, мына ошол үй бүлө бактылуу болуп саналат. Бул бактылуулуктун бир критерийси. Ал эми экинчи критерийси, урматтуу достор, важаала байнакум мавадда, силердин ортоңорго Кудай Таала сүйүү берди дейт. Эгерде кайсыл бир үй бүлөдө бирин бири жакшы көрүү, сүйүү, махабат боло турган болсо, албетте бул үй бүлө дагы Кудай буйрса бактылуу болот. Эң негизгиси, демек, биринчи бактылуу үй бүлөдө эмне болуш керек экен? Жүрөктүн тынчтыгы. Жүрөктүн тынчтыгы болсо, ошол үй бүлө бактылуу болот, келечектүү болот. Экинчиси, эгерде мавадда, махабат боло турган болсо, бирин бири жакшы көрүү, сүйүү боло турган болсо, мына ошол үй бүлө бактылуу болот, албетте, иншалла. Ал эми үчүнчүсү Куранда келген: "Важаала байнакум маваддата ва рахма", үчүнчүсү силердин ортоңорго мээримдүүлүк берди дейт, үй бүлөнүн ортосуна. Эгерде ушул мээримдүүлүк, бири-биринин аёу, бири-бирине жакшы көрүү сезимдери болгондон кийин, эгерде бири-бирине болгон мээримдүүлүк боло турган болсо, жүрөгүнөн аёу боло турган болсо, жумшактык боло турган болсо, бул бактылуу үй бүлөнүн үчүнчү эмнеси экен? Критерийси экен да. Ошон үчүн, урматтуу достор, биз сөзсүз үй бүлөбүздө ушул нерселерди пайда кылганга аракет кылышыбыз керек. Биринчиси, жүрөктүн тынчтыгы болуш керек. Жүрөк кайсыл жубайдан тынчтык көрөт? Албетте ишенимдүү болгон аялдан, ишенимдүү болгон эркектен аялдын жүрөгү тынчтык табат. Ал эми эркектин жүрөгү болсо, ишенимдүү болгон аялдан, верная, орусча айтканда верная аялдан жүрөк тынчтык табат да. Андан кийин төртүнчүсү, жакшы адеп ахлак болуш керек. Үй бүлөдө жакшы адеп ахлак, хуснул хулук, жакшы кулк мүнөз болуш керек. Эгерде жакшы кулк мүнөзүбүз болгон болсо, андан кийин мына 3 нерсе табылды үй бүлөдө. Биринчиси жүрөктүн тынчтыгы болсо, экинчиси жакшы көрүү, мавадда боло турган болсо, жакшы көрүү, махабат боло турган болсо, үчүнчүсү мээримдүүлүк боло турган болсо, төртүнчүсү жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп ахлак. Жакшы адеп ахлак болсо, мына ошондо биздин үй бүлөбүз жакшы болот. Эгерде ушул 3 нерсе бар болуп туруп, бирок эгерде биздин жакшы кулк мүнөзүбүз, жакшы адеп ахлагыбыз жок боло турган болсо, анда биз бул жүрөктүн тынчтыгын дагы бузуп алабыз, бири-бирибизге болгон сүйүүнү дагы бузуп алабыз, жана ошондой эле мээримдүүлүктү дагы жок кылып алабыз. Ошон үчүн төртүнчүсү эмне болуш керек экен, урматтуу достор? Төртүнчүсү бул биз айткан төртүнчүсү бул жакшы адеп ахлак, кулк мүнөз болуш керек да. Ал эми бешинчиси болсо, жубайлардын ортосунда, урматтуу достор, бешинчиси жубайлардын ортосунда бири-бирине болгон урмат, сый болуш керек. Ва аширухунна бил ма'руф дейт Курани Каримде Аллах Таала, жана аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла, сый менен мамиле кылгыла деп Кудай Таала бизге буйруйт. Ошондуктан ушул 5 нерсе эгерде үй бүлөдө боло турган болсо, анда бактылуусуз. Ушул нерсеге караңыздар, эгерде сиздердин үй бүлөңүздөрдө ушул 5 нерсе жок боло турган болсо, 5 нерсе жок боло турган болсо, ушул 5 нерсени пайда кылганга аракет кылыңыздар, урматтуу мусулман бир туугандар. Адам ушул 5 нерсени үй бүлөдөн таппагандан кийин, бул нерселерди башка көчөдөн, башка жактан издей баштайт да. Аял, кайсыл бир аял же эркек эгерде өз бактысын үй бүлөсүнөн эмес, үйдөн эмес, тескерисинче коомчулуктан, сырттан издеп баштаса, сырттан эгерде издеп баштай турган болсо,
анда бул биринчиден өзүнүн үй бүлөсүн бузат, өзүнүн үй бүлөсүн булгайт жана ошондой эле коомчулукту дагы бузат, коомчулукту дагы булгайт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө көптөгөн чыгып жаткан биздеги коомчулуктагы проблемалар, көйгөйлөр, жана ошондой эле ажырашуулардын дагы көпчүлүгү ушул адам өзүнүн бактысын өзүнүн үйүнөн эмес, өзүнүн жубайынан эмес, башка көчөгө чыгып издегендиктен коомчулукта дагы көптөгөн ажырашуулар пайда болот, коомчулукта дагы көптөгөн бузукулуктар пайда болот. Мына ошон үчүн эң биринчи адам эмне кылыш керек? Эркек болсун же аял болсун өз бактысын өзүнүн жубайынан издеш керек. Бул өз бактысын сырттан издеген адам коомчулукту булгайт. Эң биринчи коомчулукту бузат, бирөөнүн аялын бузат, же бирөөнүн күйөөсүн бузат, же күйөөсүн бузат, жана ошондой эле өзүнүн үй бүлөсүн дагы бузат. Ошон үчүн качан биз өз үйүбүздөн, өзүбүздүн бактыбызды тапкан кезде бактылуу болобуз. Ошон үчүн ар бир мусулман бир тууганга, ар бир кыргыз жаранына, мени түшүнгөндөргө кайрылып кетмекчимин. Ар бир адам өз бактысын өз үйүнөн, өз жубайынан табыш керек. Жана ошондой эле ар бир эркек болсун, аял болсун, ар бири күйөөсүнө, баягы күйөөсүнө керектүү боло турган нерсени бериш керек сөзсүз. Ошон үчүн эмне кылалы? Биздин күйөөбүз же аялыбыз, сиздердин күйөөңүздөр же биздин аялыбыз бизден бир нерсени таппай башка жака издеп чыкпасын, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн биз күйөөбүзгө же аялыбызга ал муктаж боло турган нерселерди бере турган болсок, ошондо ал коомчулукка, сыртка өз бактысын башка бирөөлөрдүн күйөөсүнөн, башка бирөөлөрдүн аялынан издебейт. Кудай Таалам бардыгыбызга туура жолду берген болсун. Кудай Таалам ушул Куранда айтылгандай үй бүлө курууну бардыгыбызга насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.